Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу момун мусулмандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Москвада иштеп жүргөн биздин жердештер, оразалар менен кыйналбай иштеп жатасыздарбы? Туугандар, бүгүн 22 апрель 2022 жыл, күнгө жума болуп калды. Туугандар, бүгүнкү ролик такси жөнүндө болбойт, потому что такси жөнүндө уже тартканга желание деле жок, интерес да калбады да, потому что заказдар совсем арзан, заказдар аз, короче кыйын, ошондуктан желание жок. Бүгүнкү ролик биздин жердештер, именно Москвада иштеп жүргөн жердештер, доставкада курьер болуп, деливери болуп, Яндекс.Еда болуп, ошолор жөнүндө болмокчу. Олордо дагы тоже самый заказдар арзандап кетиптир, ошондуктан олор бүгүн бойкот кылабыз деп, курьерлер ар метродо топтолуп, линиядан чыгып, заказдарды принимать этпей, короче, бойкот кылышып жатат. Мен ошолорду колдоймун, ошондуктан олорго бир какой-то польза келип калаттыр, может, видеону көрүп, ошо өйдөдөгүлөр тарифти көтөрөбү деген ойдо, чисто өзүм от души ошол роликти чыгарайын деп чечтим. Азыр көрөсүздөр, доставщиктер эмне дейт, кандай олордо проблема. Видеону көрүп, лайк басып, подписка болбогондор подписка болуп, комментарий жазып коюңуздар ой пикириңиздерди. Анда эмесе видеону көрүңүздөр. Мына Кантемирский метрода балдарам жаап атат полный сменде. Балдар чогулуп атат, полный жаап азыр смендеде. Ассаламу алейкум, жалпы коллегалар, ошол курьерский службада иштеп жаткан, деливерде иштеп жаткан бардык досторго кайрылат элек. Мына метро Белорусская ушунча курьер чогулуп турабыз. Кайрылган себеби бул курьерлерге, основной курьерлерге 1-2-3 күн слотторду чыкпай, бардык слотторду жаап, ошол эски ставкага кайтканга кичине аракет кылалы. Биз мына бардыгыбызды азыр жаап, ошонун аракетинде жүрөбүз. Бардыгыңардан суранат элек, ошол бул мен үчүн эле эмес, бул бардык иштеп аткан курьерде иштеп аткан бардык адамдарга, бардык менет кылып аткан досторубузга кайрылат элем. Ошонун негизинде бардыгыбыз биримдикте бололу. Ошол айтылган азыркы ставка боюнча иштеп көрдүк, бир күн результаты өтө төмөн. Мурунку ставкага салыштырмалуу өтө төмөн болуп атат. Мен өзүм 4 жылдан бери иштейм. Бул 3-чү жолу уже ставка түшүшү. Мындан ары дагы билбейм кандай болот. Ошон үчүн бардыгыбыз биргеликте, бир күчтө бардыгыбыз кайрылалы дагы, бир бололу. Ассаламу алейкум баарыңарга. Шүкүрелердин бардыгы слотун жаап, эртең дагы чыкпайт.